Ассаламу алейкум, урматтуу бизнес медиа KG YouTube каналынын жана ошондой эле Instagram, Facebook баракчасынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн күнгө жекшемби 26 апрель 2026 жыл. Биз ат башы Уй базарына келдик. Азыр баалар менен бир сыйра таанышып өтөлү. Монда бир музол уй бар экен. Жигит, музол уйун канча баасы? 145. Музолсу эркек же ургачыбы? Музолсу эркек. Монда болгон сонун торпок экен. Бул канчанын тууган уй өзү? 3-чү туусу, канча литрдей сүт берет? Канча? 7-8. Өзүңөр сатып жүрөсүңөрбү? Өзүңөр сатып жүрөсүңөрбү? Канча берип калат? Канча берип калат? 10 литр. 10 литр. 10 литрге чукул сүт берет дейт, өзүбүз сатып жүрөбүз дейт. Канчага сурап атат, баа чыгардыбы? Канчага сурап атат, баа чыгардыбы? Сурап атабы? 130 миң сомго мына ушул уйду торпогу менен сурап жатыптыр, бирок бербей эле экен. Монда ушундай болгон боос уй бар экен. Мунун баасын канча деп атасыз? Я. Бизнес медиа KG. Баасын канча деп атасыз? 180 бул алато пародасы. Мына бул алато пародасы экен. 20 күндө. Алато парода алато. Боос 20 күндө туйт дейт. Баасын 180 миң сом дедиңиз, Баа чыгарышты мындай сурап атабы? Мына 160 миң сомго ушуну бербей атам дейт. Бул канча литр сүт берет негизи? Канча литр сүт берет? Бир 10 литрин айланасы, 8-9 литр сүт берет дейт. Ушундай болгон уй. 220 деп атабыз. Урматтуу туугандар, монда ушундай болгон чоң бука бар экен. Бул канча бир бышты окшойт, жашы? Жашы бышты. Жашы бышты. 200 канча баасы? 220 деп атам да. 200 баа берип атат. 220 миң сом деп чапты мына ушул буканы. 200 миң сомго толук суралып жатыр. Канча айдай байлагансыз муну? Канча айдай байлагансыз? 5 айдай байланып тур мына ушул бука. Урматтуу туугандар, дагы мондай байланган семиз уй бар экен. 3 ай байладык дедиңиз, 4 ай байланды. 4 ай байланып тур мына ушул уй. Баасы 180 миң сом, 160ка сурап атат, Мунун жашы эмне байке? Жашы 6-7 тууган уй да. 6-7 тууган уй экен. Менимче 4 ай байланса, бес жакшы эле берсе керек да. Мына ушундай болгон уй экен. Бул уй менен буканын баасын номерин айтып коесузбу, бер реклама кылып коелу. Номериңиз канча? Номер 501 033 133. Мына ушул уй жанагы алдыдагы бука. Ушул экөө кимге кызыксаңыздар, керек болгон болсо, ушул номерге түздөн-түз байланышасыздар. Байкесим, торпокторуңуз канча баасы? 60тан эркек ургачы булар? Эркек, монда болгон эркек торпоктор экен, экөө. Сонун баалары 60 миң сомдон. Канчага сурап атат мындай? Сурап атабы? 55 миң сомго сурап жатат дейт мына ушул торпокторду. Мына могул эркек бука торпок ушундай болгон 84 миң сомго сатып алышты, алынды. Негедир бүгүн алармандар көп окшойт. Биз базарга кирип келаткан кезде 3 музол уйду чыгып кетти, жетелеп 130 миң сомдон алдык дейт. Бүгүн базар жакшыдай менимче. Урматтуу туугандар, мына монда аргын бар экен. Мунун атасы топоз, апасы уйбу же тескеринче болуп калабы билбейбиз го, бирок баасын канча дедиңиз мунун? Баасы 110 миң сом дейт. Бул жашы канча? Жашы канча? Тайбы? Мындай сурап атабы базар баа чыгарып? 90 миң сомго ошону сурап атат дейт. Базар баа берип аткан кезген. Монда эркек торпоктор бар экен. Торпоктордун баасы канча? 78. Ушундай болгон эркек торпоктор экен. Баасы 78 миң сом дейт. Мына могул экөө. Канчага сурап атат мындай? 70ке сурап атабы? 70 миң сомго сурап атат дейт. Сиздин торпокторуңузчу байке? 60тан? Канча сурап атат базар? 55тен сурап атат дейт. Мына булар ургачы торпоктор. Бул эркек торпоктор менен бойлору бирдей эле. Мына
монда кунажындар бар экен. Булар басын канча деп атасыз я? Мо кунажынсын. Я. 90 миң сомго сурап атыптыр басын мо кунажындан. Канча сурап атат базар мындай? Базар канчага сурап атат? 160 миң сомго сурады. Берген жок. Я, экөөнү бириктирип бе? Экөөнү бириктирип 160 миң сомго сурап дейт. Бул дагы мына. Мында жеткан баалары 90 миң сомдон экөөнүкү тең. Бу басы канча я? 105 биринчи туут экен, ушундай муз олуу экен. Басы 105 миң сом. Торпогу болсо ургачы. Канчага сурап атат мындай? Бачардыбы? 97-95 миң сомго сурап жатыр. Бүгүн негедир муз олууларды бир канчасын байкадык, жакшы өтүп жаткан экен, Муз олуулар көбүрөөк алып атышыптыр. Урматтуу туугандар, монда жалаң эркек торпоктор экен. 3-4-5 баш бар экен. Бааларын 75 миң сомдон деп жатат. Канчага сурап атат базар чардыбы негизи баа? 73-төнбү? Мына ушул торпокторду 73 миң сомдон куруп сурашыптыр. Олар 90-дан болду. Булар сатылып кетти уже. Алдык. Мына мооларды, мына эркек бука торпокторду 90-дон алдык дейт мына. 3 баш экен булар. Ушулардын баары бүт 90-дон алынган. Басын канча деп атасыз экен? 145 миң сом мына монда болгондой. Бул не? Боз? Боз экен. Басы 145 миң сом. Туугандар, мунун жашы 3-чү тууптур. Азырынча базар буга баа чыгара элек экен. Бул не байланган уйбу? Канча байлангансыз муну? Барган го? Баасы 100 миң сом. Бул не бир кунан окшойт, Жаска кунан дейт. Канчага сурап атат мындай? 95 миң сомго мына ушуну сурап жатышыптыр. Кечирип коңуз, Мына туугандар могу жерде дайыр уй бар экен. Боз болсо дагы кеч болушу мүмкүн дейт. Мунун басын канча деп атасыз? 145 миң сом деп турган экен. 137 миң сомго сурап келишти. Бирок бербей койдум дейт. Бул жашы эмне? 5-6-ны тууган уй дейт. Биянан бир тартып берин. Мына ушундай болгон уй экен. Урматтуу туугандар, монда да бир кунажым бар экен. Басын канча деп атасыз мунун? 91 тууган экен. Эми туй турган болсо, экинчи туушу болот. Бул кысыр окшойт, Кеч болсо, дейт. Канчага сурап атат бачардыбы? 85 миң сомго сурашты дейт мына ушуну. Бул канча ай байлангансыз? Я, 2 ай. 2 ай байланган экен, ушундай болгон. Басын канча деп атасыз мунун? 140 миң сом дейт. Мындай базар баа чыгарып сурап атабы? Азырынча баа чыгара элек экен. Бул жашы канча болуп калган ошондо? 2-ни тууган экен ушундай. Бир 2 айдай байладым дедиңиз, 2 айдай байланып турмун ушулай. Байке, бул муз олуй канча деп атасыз баасын я? 130 миң сом. Ушундай болгон муз олуй торпок ургач окшойт, Бул торпогу ургач экен ушундай болгон. Бул жашы кандай байке мунун? 3-чү торпок. 3-түү тууган экен, 3-чү торпок экен. Бул базар баа чыгарып сурап атабы негизи? Базар баа чыгарыштыбы? 120габы? Өтө жакшы 120 суралып атыптыр. Мына ушул музо берген жокпуз дейт. Торпогуңуз канча деп атасыз байке? 58 ургачы торпок. Баасы 58 миң сом. Ушундай болгон жакшы торпок экен. Канчага баа чыгарыштыбы? Сурап атабы? 53 миң сомго сурап атат дейт. Монда эркек торпоктор жөнөкөй эле, парода жок. Кайсыңсы? Швейцбе? Экотең Швейц. Бечесин эркек торпоктор. Жакшы бакса, булар аябай жакшы чоңоёт. Ушундай болот. Басын канча деп атасыз мындан? 90дон болуш элеби? 90дон берем дейт. Болуш эле. Мындай базар сурап атабы?
Çok oldu. Болору 90. Болору 90дан дейді. Нар жақта байкелер келіп тағы сұрап жатышады. Жігіт, қанша мұның басы мұз олуй? 150? 150 мың сом. Шында болған мұз олуй. Торпоғы болса, менімше еркек. Қаншаға сұрап жатады, я? Я. 145. Жашы қанша мұның? Қаншан туған? Бұл 5-ші торпоғы дейді. 145 мың сомға сұрап жатады екен. Басын қанша додасы? 120 мың сомға. Мына ушындай болған. Музолу ой. Музолсы ургач окшойт, Музолсы мондай болгон. Ургачы жакшы музозу бар экен. Уйкусу аябай келип аткан окшойт да. Кыязы. Желиндери, үрптөрү да аябай чоң экен. Канчага сурап атат? 100ге сурап атат. 100 мың сомго сурап жатат дейт. Анан туугандар, бул жерде эми ар кайсы жактан көрүп атасыздар. Кыргызстандын ар бир бурчуна, жана ошондой эле Өзбекстан, Казакстан, Россиядан дагы көрүшөт. Анан ушундай нерселер айтылып жатат. Аябай арык экен, малдын балсоо бар деп. Чынында туура, малдын акысында жакшы бериш керек болот. Ал нерсени сиздерге кошулабыз. Бирок нарын жергесинде, ат башы жергесинде суук келген себептен эң жакшы барса, чөптү 2 жолу чапканга мүмкүнчүлүк болот. Болбосо бир эле жолу чапканга мүмкүнчүлүк бар. Мындайча айтканда, тоют маселеси бизде кырдаал курчураак, камдаш кыйыныраак, көбүрөөк каражат талап кылып калат. Ошол себептен тоюттан дагы кичине начарыраак болуп калат. Андан сырткары бизде аябай суук болгон себептен канча жакшы баксаң деле арыктап кетет ушул жазында. Бул биздин жеке көз карашыбыз. Сиздер кандай ойлойсуздар? Комментарийга жаза кетиңиздер. Урматтуу туугандар, могул жерде 3 музол уyu бар экен. Музолору бүт ургач окшойт, Музолору бүт ургач экен ушундай. Уйлардын жаштары болсо 3-түү, 2-3-түү тууган экен, бирөөсү болсо 5-түү тууган экен. Баалары болсо 130, 125тен сурап атат дедиңиз, 125 мың сомдон сурап жатышыптыр. Телефон номериңиз барбы? Айтыңыз. 500 канча? 16 88 16 48 76. Ушул номерге чалып, ушул уйлардын ээси менен түз байланыша аласыздар. Басын канча дабасыз байке? Урматтуу туугандар, мына могул уй торпо ургач экен. Баасы 150 мың сом дейт. 137 мың сомго сурап атат. Берген жок дейт. Жашы канча мунун? Могул 4-чү торпогу дейт. Жашы ушундай экен уйдун. Сиздерки байке басы канча? 120? Ушундай болгон тыппыйган чакан кунажы экен торпогу менен. Торпогу эркек окшойт, Шеп канча кунаж? 120 деп азыр бирок айтылыш баасы турат. Канчага сурап атат мындай? Азырынча бирок баасын эле сурап коюп атышат дейт. Азырынча баа чыгары элек экен. Эркек торпого. Ургач. Мына могул уй дагы музолу торпого ургачы ушундай болгон. Сонун 100 канча дейсиз? 130 мың сом деп атат. Бул канчаны тууган уй өзү? 2-ни тууган уй экен. Канчага сурап атат же бачалыкпы? Азырынча бачалык экен. Урматтуу туугандар, ушу менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Уй тарабы бир аз балким азыраактыр, бирок жакшы эле. Мындан өтүп аткандар, музол уйлар аябай өтүп атат. Жана ошондой эле эркек бука торпокторду дагы жакшы алып атышат. Менимче билбейм, биз бир сыйра айланып чыктык. Биздин көз карашыбызда базары жандангандай, мындайча айтканда алармандар көбөйө түшкөн сыяктуудай сезилди. Сиздер өзүңүздөрдүн жеке көз карашыңыздарды комментарийга жаза кетиңиздер. Малдардын арыктыгы боюнча ушундай ат башы жергесинде акыбал бар.
бул жердин балким шартына дагы байланыштуу ушундай аргыраак болуп калат. Аны бир сыйра өзүбүздүн жеке оюбуз менен түшүндүргөн аракетин кылдык. Өзүңүздөрдүн пикириңиздерди да комментарийга жаза кетиңиздер.